Assalamu alaikum жигиттин гүлдөрү, өмүрдүн мүрлөрү, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Ден соолуктарыңар жакшыбы? Биз болсо күндөгүдөй эле жумушка чыктык. Бүгүн болсо 7-июль, 17-июль, саат болсо 8:30 болду. Бүгүн дагы эмеге чейин иштейбиз. Где-то 5-6 чейин. 5-6 чейин иштеп, анан силер менен кандай болот? Көргөзөм Кудай буйрса. Бүгүн да коэффициентти кубалап иштейбиз. Жигиттер, мен силерге коэффициентти кубалап иштегенди үйрөтөм. Кандай кылып кубалайсыңар? Аэропортко кайсыл маалда барыш керек, кандай кылыш керек, ошону бүт баарын айтып берип турам. Эми Кудайга шүгүр болот. Мындан ары менин каналыма катталып кетиңиздер, лайктан басып коюңуздар. Кудай буйрса мындан да жакшы видеолорду киргизебиз. Күндөн күнгө опыт алып, күндөн күнгө тажрыйба алып, мындай эметип келатабыз, жакшы качественный видеолорду киргизебиз буйрса. Андыктан экрандан алыстабай до конца көрүп коюңуздар. Жолдон абайлаңыздар. Бул 3 машина ДТП болуптур. 3 тең такси, алдыда К5, ортодогу да К5, тигил дагы Черитиго 7 Pro. 3 машинанын баасы 3 тең кымбат да. Ден соолугуңар аман болсо машина таап алат дейличи, бирок берели окуй. X2 менен алдым. Бул заказ крышаны чыгарды да 6 минута. 400 рубль менен. Спасибо за поездку. Вакта минималка Заказ кандай. будет оплачен картой. Эки Для кандай улучшения минималка качества ча. обслуживания поставьте нам оценку в приложении. 180 менен берип атат. Больно. Бир саат. То есть 40 минут жүрдүм да. Кстати, нормально эле бүгүнчү. Эме болду деп койгула дейт. Микрофонум иштебей калды. Ичине азыр үнүм ача чыкпайт. Анан бүгүн болсо муну алып чыккан болчумун да. Бүгүн болсо муну алып чыккан болчумун да. Ушуну обзор кылып тартабыз депчи видеого регистраторду. Ну что-то откладывается. В воскресенье тартпай болду. Сонун кылып тартып киргизейин деп атам да, кандай установка кылат, Wi-Fi менен кандай кылып кошот, кандай кылып тартабыз, лишний проводдорун каяка катабыз. Ушуларды жакшынакай кылып тартып берейин деп атам да, Кудай буйрса. Кудайга шүгүр. Бул болсо петличка бар ойсарбы? Петличкача. Анткени сынып калды да. Сынып калды ол. Эле иштебей атат деп коем. Өткөндө жерге чыгып кеткен да телефончу. Кстати, силердин эгер блок тартып аткан болсо, ошо петличка коюлган жерин аябай аккуратно армап, мындай сыпаа кылыш керек экен да. Ошо. Күйүп калыптыр го эме проводник. Кеттик эле эми. Бунукону эзип кирейин. Кандай дейсиңер? Микрофон иштебей атат. Микрофон иштетем буюрса. Переходим алып экинчиси. Давай, дорогой ученик. Автошкола дейт. Бесплатная реклама. Ошол жактан тамактанган тез он жакта. Ким билет бул жер каяка экенин. Сыртта отурасың, тып-тынч, сонун экен да. Страховканы жазаттым. Какая-то страховка ушунча турат. 25600 кетти. Ушул. Бир жылга. Погоданы карагылачы. Ол жамгыр жааса мощный болот да бизгечи. Бияқта бала кетіп баратат. Семени көздөй. Бунукону көздөй. Бунукода кеф күйбөйт атат. Бирок детский менен калтырып койдум. Кеф жок деле берсе ала берем го болмойму. Тамак ичип чыктык. Кудай буйрса азыр ишти келтиребиз. Коэффициентти кубалайбыз. Кыскасы детский алып алдым. Буяктан алып койгонмун. 20 минутта подача. 17 минутта барам, 22 минутта подача. 22 километр экен да. Бара турган жерим айтып коеюн силерге. Лотос дейт. Это Лотос деген бул эме МКАДтын боюнда.
Mына жерде. Көрдүңөр да. Ушул жерге барат экенбиз да азыр. Эме платный подача менен заказ аласыңар го. Платный подача менен заказ алганда деге эгер ошо безналичный заказ болсо, сен мисалы үчүн 5 км айдап баратып отмена кылса, платный подачанын акчасы силерге дүңүрө түшөт да. Азыр болсо мына 480 рубль платный подача менен. Бирок наличный болуп калса жаман экен, анда эчтеке төлөп бербей коет экен. Өткөндө мен кармалдым да. Элестеткиле, 15 минутта айдап келдим, 5 км. Подъездин алдына келгенде өчүрдү. Ана жерге көп турбагыла. Карагылачы. Гаишник келип алып, тыпылдатып штраф жазып атат, дизип алып. Внуконун бою. Ол тренд. Ты билесиңерби мындайды? Пух. Пух дегенде. Ал фураны карап кала. Азыр газ баспайчы. Жолдо эле калдым го, жолдо эле. Жигиттер, дагы эле жамгыр жаап атат. Бүгүн да жамгыр жаап атат. Ылдый жакта жамгыр жок эле, буякта жамгыр жаап атат. Карап кала. Бала кетип баратат го заказга. До подачи 2 минут калды, короче. 22 километрден берген заказымчы. Бең-бең, бең-бең депти. Иштегиле жигиттер, жумуш болуп атканда тытып иштегиле. Жаш кезиңерде тытып иштеп, бизнес пландарды түзүп, көптөгөн ийгиликтерге жетишип, 50 жаш, 55, 60ка чыккан кезде дүйнөнү кыдыргыла. Андыктан давайте балдарыбызга туура тарбия берели, адалдык кылган үйрөтөлү, туурабы? Вот живут москвичи. Үйлөр бирок арзаныраак, өтө аккуратно кып, сонун кылып салганда мына жап-жашыл карасаңар, балдар ойноп аткан жерлерин сонун кылып салганда. Бизде эмне Кыргызстанда эптеп-септеп эле үйүн тургузуп бүтсө болду да. Анан киргизип жашатып берет. Чаң-паң кылып тегерчетине басып жүрө беребиз. Ондай бир условия кылып туруп, анан бербейт да биздечи. Калды үй бүттү болду. Анан бирден болсо эле бизнес класс беришет экен бизлерчи. Эконом деп айтпайт эч. Жап-жашыл карагылачы. Болбосо мындай эле район, могу үйлөр арзан эле үйлөр. Москванын четиндеги үйлөрдө метро жок бул жакта. Общественный транспорт слабый каттайт бул жака. 1 саат 35 минут, 1 саат 25 минут. 2600 рубль. Ушул 65 километр келдим. 65 километр келгенден кийин 65 километр келгенден кийин анан дагы эме айтадым да. Канча дедим да? Примерно 22 километр, ошондо 65, 75, 85 километр болуп калат экен, 85 километр айдап коюп турмун, вообще бул 6,5 миңге. Кандай деп ойлойсуңар? Мало, больше. Нормальный кош жүгүрдү эле. Карабайсыңарбы? Алса, азыр пропуск кететсең да жөнүнөн эле 4 балл кетет. Шлагбаум бар экен ошо. Янда шлагбаум бар экен. Бир жагынан келебиз азыр. МКаттын боюнда кетип баратам. Ким менен эмен бөлүшкөн, кесишкенде жерде. МКат. Ленинградский шоссунун боюнда. Көрсө Шереметьево экен да. Готово. Детский менен жүрөм азыр. Шереметьеводо жүрөм азыр. Шереметьеводо. Өткөндө Шереметьеводон чыгып бараткандачы, майдичник текшерип атканда коет документтердичи. Айла, Ушу майдичник жалгыз эле жүрүп турду, ушу текшере алабы булар, жалгыз эле. Бродер, 20. Открывай. Ну, да, турат келеттир. 1 минута. Ол заказ карагалашы, крыша еттисе, бустар. Бул жерге алып келдим да. Короче,
Ага алып чыктык азыр. Бир байке менен кечке сүйлөшүп, тамак ичип. Ошо табактан проводник күйүп атканда кайра өчүп калды. Үйдө көздөй басып койдум по делам. Шереметьевоға келдик. Шереметьево терминалды. Бул эме терминалды аэропорттун прям ичинде да. 27 минута. 1500. Спасибо за Үйгө поездку. кетели бүгүн. Заказ будет оплачен картой. Эртерээк алып кеткенсиң. Пожалуйста, убедитесь, что вы Так, не оставили в акчаны тапып автомобиле кеткенсиң. свои вещи. Бир заказ алып алам. Бабушка, дедушкага жардам берип коюнчу азыр. Чыгып туруп. Азыркы заказды алып келбедимби? Спасибо за поездку. Дедушкачы. Заказ будет оплачен наличными. Басканы Для акырын басат улучшения экен. качества обслуживания Отурган набан тез поставьте нам отурат экен, оценку в приложении. Мен айланып келчү уже чыгып алыптыр сыртыначы. Отурганда тезирээк отуруп алды. Уже аябай кечке отурат деп аттым эле. Жашың канчада десем 89да экен. 88 экен, 89га чыгат экен. Озар жок дедим да. 89 жаш эмне деген жаш, Мен чоң атам болсо 85те да, бирок алда зыпылдап жүрөт. Жөө тутат. Чоң энем болсо канчада 80 алда 81 деңгейде да, 81 83 ушундай да. Дедушкам болсо тутат жөнүнө. Жумуштун баарын өтөйдү. Но я устал, окончен бой. Беру портфейни, иду домой дейт. Жумуш бүттү, Кудайга шүгүр болду бүгүн. То есть бүгүн эң аз иштедим. Бүгүн болсо 5-6 минут иштедим. Ничего, нормально болду акырынан. 2 күндөн бери Москвада жамгыр жаап атат. Жамгыр болсо бир күнү бир жерде жаап атат, бир күнү бир жерде ушундай ар кайсы жерде бөлүнүп эле жаап атат да. Кээ бир жерге келесиң, аябай жамгыр шатырап аткан болот. Башка жагына барсаң, ошо кургак ушундай болуп атат да. 2 күндөн беричи. Жигиттер, эгер таксиде иштейм деп атсаңар, силерчи жаңыдан иштей баштагандар, эртең менен эрте чыгып иштегилечи. Эртең менен эрте чыгып иштесеңер тез сонун болот да. Мисалы үчүн биринчи күндөрү баштап уже 5-күнгө чейин эрте чыгып иштегиле. 5-күн болсо эми кечирээк деле чыксаңар болот. Анткени жумуш жакшы болот. Суббота күнү болсо уйкуну кандырып алып, жакшынакай бир 10дордо чыгып алып иштеп келсеңер болот. Воскресенье тоже самое, там эс алып алып, анан чыгып иштеп келесиңер да. Бирок постоянно иштешиңер керек. А то таксиден арендага мисалы үчүн комфорт плюс алсаңар, иштеп, анан досторуңарга жолугуп, чайханага барып, 3-4 саат отуруп, анан кайра так кичине PUBG ойноп турайын же телефондо видео көрүп турайын деп отурсаңар, анда комфорт плюстан кичине кыйыныраак болуп калат. Ошондуктан жакшылап тытып иштегиле. Мен каналыма киргизип атам, ошол видеолордон көрсөңөр, чтобы эми көрөсүңөр да, эми кандай иштеш керек, кайсыл малдарда кандай иштеш керек, коэффициентти кандай коюш керек. Ошондой көрүп алып элесиздер деле, ошентип эле тыпылап иштей берсеңер, результат башкача болот. Мен силерге айтып койдум. Мындай подряд иштеген киши менен мына тандап иштеген заказын экөөнүн айырмасы чоң да. Подряд иштегенде өтө көп иштейсиң, эсиңде болуп калат. Тандап иштегенде коэффициентти коюп иштейсиң да. Коэффициент чогулгондо эмне иштей бересиң анда подрядча. Андыктан биз менен чогулуңуздар. Досторуңарга обязательно бөлүшүп койгула. Лайктан басып, комментарийдан жазып, өзүңөрдүн оюңар болсо, оюңар менен бөлүшүп кеткиле. Кандай нерселер кошушуң керек, кайсы жерлерди туура эмес кылып атам. Ошо күндөн акырын тажрыйба жыйнап атабыз эми. Кудайга шүгүр болот баары. Мен дагы өзүм кичине полезный болсом, көчө деген кечинде отурганда монтип телефон монун чаптым эле го. Ошондо чапканда жерге кулап түшкөн болчу. Ошондо микрофондун деягында моторчугу сынып калыптыр. Эше жарабай калыптыр азыр. Без микрофон эле сүйлөп атам. Шум аябай көп. Андыктан туура түшүрүңүздөр, 1-2 күндө исправим это всё. Чогуңуздар анда биз менен.